Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Ош шаарынын четинде жайгашкан Төлөйкөн айылында катуу сел жүрүп, 20га чукул бодомалды агызып кетти. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка караганда, мындан бир нече саат мурда Ош Жалал Абадтын аймагында жаан катуу жаап, сел турак үйлөрдү, чарбаларды суу каптап, жолдорду алып кеткен. Маалымат кызматынан министр Кубатбек Боронов эртең менен Ош жана Жалал Абад областтарын кыдырып, сел болгон аймактардын абалын жеринен көрүп, селдин кесепеттерин жоюу боюнча тиешелүү чечимдерди кабыл аларын кошумчалады. Осулуп калган жерлерин ачуу боюнча жол кызматынын техникалары иштеп, өз убагында ачтык. 3 сай бул ит качкан сайы, Даңгы участкасында Зымырык сайды, Караңкысмак сайында жолдорду тазалоо иштери, 2 сайдын тазалоо иштери бүттү. Азыркы убакта ушу грейдер менен Караңкысмак участкасында жолдорду ачуу иштери аткарылууда. Сузактын Кара Жыгач айылында түндөгү катуу жаандан сел жүрүп, 12 үйдүн короо сарайларын каптады. Барпы айылында болсо, колоттордон келген суулар жаңы курулган 3 үйдү жабыркатты. Боз Чычкан айылында каналдагы көпүрөнүн өткөрүмдүүлүгү начар болуп, ашкан суу 3 үйдү Ынтымак мектебин каптады. Жер төлөсүндө суу кирип, спорт аянтчасы ылайга толуп калды. Бул өтмөктү кайра куруу зарылчылыгы бар деп билдиришти Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Эске салсак, селден Ала Бука районунда жабыркап 1 миллион сомдой зыянга учураган. Баткен шаарында Жогорку кеңештин Насфайга тыюу салуу боюнча сунушталган мыйзам долбооруна каршы митинг уюштурулду. Нааразычылык акциясына Баткен районунун Дара айыл аймагынан 200гө жакын жарандар топтолушкан. Нааразы тараптын билдиришинче, аталган айылдын дээрлик 90% кара тамеки эгип тиричилик өткөрүшөт. Дара айыл аймагы тоолуу болгондуктан башка эген кылууга мүмкүнчүлүк аз. Эгер Насфайга тыюу салынса, негизги кирешебизден кол жууп калабыз деп тынчсызданышууда. Даралыктардын көйгөйүн кабарчыбыз Камчыбек Ходжаев угуп кайткан. Дара айылы тоолуу болгондуктан жергиликтүүлөрдүн басымдуу бөлүгү кара тамеки айдоо менен жан багышат. Фермерлердин айтымында башка эгин кылууда түшүмдүүлүк аз. Мындан улам аталган айылдын тургундары кара тамекиге тыюу салынуучу мыйзам долбооруна каршы. Ичип алып, алкаш болуп, мас болуп, шол менен өлгөндөрдөн, жаштардан көп кетип атат. Бул аракты оозуга албайттар. Мына папырысты, жабырсаң папырыстын бетиге жазып койгон. Мына ондай залал, мына ондай неме. Папырыс магазинге барсаң 50 сом. Насфайдын 1 килосы 50 сом. Onu 2 ай чегесин. Bir насфайды агыдай болсоң. Енді билип-билбей мага биз чайлаган депутаттарыбыз азыр бизге каршылык кылып, мындай табеки болуп атса, мындай каршылык дегенге опчу биз макул эмеспиз дого. Маалыматтарга караганда, Дара айыл аймагы боюнча 75 гектар жерге Насфай тамекиси эгилет. Жергиликтүүлөрдүн үй бүлөлүк киреше булагыда ишкерликтин бул түрүнөн көз каранды. Насфайды жасап саткандардын саны да 10 доп саналат. Эгер мыйзам күчүнө кирсе, даралыктардын жашоо шарты кыйындарын жергиликтүүлөр айтышууда. Айрыкча Баткен району бул сигареттен, арактан алыс калкта булчу. Бул жердин немеси ушундай. Элдин түшүнүгү. Ошондуктан биз сиздерден суранат элек ушул маселени так карап, анан кийин эгер муну токтотуп кое турган болсо, биздин жашоо шартыбыз өтө оор абалга түшөт. Ал 7 соток менен тирикчилик өткөрүш өтө кыйын. Себеби элдин 90% жумуссуз. Калганы 1-2 гана мамлекеттик деңгээлде иштеген адамдарыбыз бар, мамлекетте иштейт, мугалимдер, медиктерибиз. Калганы бардыгы ошол дыйканчылык менен гана тирикчилик. Чогулгандардын арыз муңун уккан район акимин жана областтык аппараттын жетекчилери мыйзам азырынча күчүнө кире электигин түшүндүрдү. Андыктан тамеки өстүрүүчүлөр дыйканчылыгын уланта берсе болот. Обсуждение башталды. Азыр сиздердин сөзүңүздөрдү кагаз жүзүндө биз алып туруп, аким менен биз коштуруп губернатораттан керектүү жерге жөнөтөбүз. Сиздер жазганыңыздарды биз эсептеп жөнөтөбүз. Эсептеп туруп, ар бир адам канча алат бул эмеден. Сиздер эме кылсаңыздар, запек кылсаңыздар, канчага бул адамдар банкрот болот баягы айткандачы. Ошону биз эсептеп туруп, шашпай эме жөнөтөбүз. Бул жагыдан эме кылыңыздар. Сиздердин сөзүңүздөр жетет. Дара айыл округу тоолуу аймак болгондуктан башка эгин кылууда түшүмдүүлүк аз. Андыктан калктын басымдуу бөлүгү кара тамеки айдоо менен жан багышат. Тамеки айдап орто эсеп менен 10 миллион сомго чейин киреше табышууда. Өндүрүлгөн продукция Орусияга экспорттолуп, калган бөлүгү жергиликтүү базарларда сатылат. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району.
Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети бүгүн спикер тандоо маселесин талкуулайт. Бул туурасында Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Төрагалык кызматка эки талапкер Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев жана Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев сунушталган. Кечээ парламенттеги коалициялык көпчүлүк бул маселени жабык карап, бирок орток пикир таба алган эмес. Парламенттик кызматка Сооронбай Жээнбеков келгенине байланыштуу анын бир тууган иниси Жогорку кеңештин мурдагы спикери Асылбек Жээнбеков 13 апрелде кызматын тапшырган эле. Кыргызстанда аялдар орто эсеп менен 24 жашта, эркектер 28 жашта никеге турат. Бул туурасында өлкөнүн улуттук статистика комитети кабарлады. Маалыматка караганда мындай көрүнүш республикада 2007 жылдан бери байкалып келе жатат. Улуттук статистика комитетинин билдирүүсү боюнча 22-29 жашта үй бүлө кургандардын саны арбын. Никеге тургандар өткөн жылы Ош, Баткен, Талас областарында көп катталган. Эң аз көрсөткүч Бишкекке туура келет. Жаштар билимге, карьерага көңүл буруп жатып, үй бүлө куруу кийинкиге жылдырылып жатат деп билдиришет социологдор. 2000 жылы Кыргызстанда никеге каттоонун орточо көрсөткүчү аялдар үчүн 23 жашты түзсө, эркектер 27 жашта үйлөнчү. Берүүбүздү дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Перуда археологиялык казуу иштеринин жүрүшүндө мындан 1000 жыл мурда көмүлгөн мумиялар табылды. Адистер алар Чанкай маданиятында жашаган деп болжоп жатышат. Аймакта адам сөөктөрүнөн сырткары дагы түрдүү буюмдар табылган. Археологдор табылгалар биздин заманга чейинки элдердин жашоосун, маданиятын иликтеп чыгууга жардам берет деп ишенишет. Перуда археологдор казуу иштеринин жүрүшүндө 6 мумияны таап алышты. Адистердин айтуусунда алар Чанкай маданиятында мындан 1000 жыл мурда көмүлгөн болушу мүмкүн. Бул табылган 6 мумиянын биринчиси. Айрым белгилерге караганда аял киши болгон. Ал токуучулук менен алектенген. Казуу иштери жүрүп жаткан аймактан адистер дагы көптөгөн буюмдарды табышты. Алардын арасында бузулбай сакталгандары да бар. Мында Чанкай маданиятына таандык карападан жасалган буюмдар да табылды. Таң калыштуусу алар бузулган эмес. Табылгалар адистерге Чанкай маданиятын иликтөөгө жардам берет. Ал биздин заманга чейин 1200-1470 жылдары болушу мүмкүн. Бул маданияттын өкүлдөрү Перунун Лурин жана Чилон аймактарында отурукташкан. Чанкай убагында адамдар айыл чарба тармагында көп иштешкен. Балык кармап, тигүүчүлүк, устачылык менен коңшу аймактарда соода саттык иштерин жүргүзүшкөн. Чанкай маданияты 15-кылымда жоголуп кеткен. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк ынтымак Чекит КЖ сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатсыздарбы? Кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Ош шаарынын четинде жайгашкан Төлөйкөн айылында катуу сел жүрүп, 20га чукул бодомалды агызып кетти. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка караганда, мындан бир нече саат мурда Ош Жалал-Абадтын аймагында жаан катуу жаап, сел турак үйлөрдү, чарбаларды суу каптап, жолдорду алып кеткен. Маалымат кызматынан министр Кубатбек Боронов эртең менен Ош жана Жалал-Абад областтарын кыдырып, сел болгон аймактардын абалын жеринен көрүп, селдин кесепеттерин жоюу боюнча тиешелүү чечимдерди кабыл аларын кошумчалады. Косулуп калган жерлерин ачуу боюнча жол кызматынын техникалары иштеп, өз убагында ачтык. 3 сай бул ит качкан сай, Даңгы участкасында Зымырык сайды, Караңкысмак сайында жолдорду тазалоо иштери, 2 сайдын тазалоо иштери бүттү. Азыркы убакта ушу грейдер менен Караңкысмак участкасында жолдорду ачуу иштери аткарылат. Сузактын Кара Жыгач айылында түндөгү катасында Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Төрагалык кызматка эки талапкер Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев
жана Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев сунушталган. Кечээ парламенттеги коалициялык көпчүлүк бул маселени жабык карап, бирок орток пикир таба алган эмес. Парламенттик кызматка Сооронбай Жээнбеков келгенине байланыштуу анын бир тууган иниси Жогорку кеңештин мурдагы спикери Асылбек Жээнбеков 13 апрелде кызматын тапшырган эле. Кыргызстанда аялдар орто эсеп менен 24 жашта, эркектер 28 жашта никеге турат. Бул туурасында өлкөнүн улуттук статистика комитети кабарлады. Маалыматка караганда мындай көрүнүш республикада 2007-жылдан бери байкалып келе жатат. Улуттук статистика комитетинин билдирүүсү боюнча 22-29 жашта үй бүлө кургандардын саны арбын. Никеге тургандар өткөн жылы Ош, Баткен, Талас областарында көп катталган. Эң аз көрсөткүч Бишкекке туура келет. Жаштар билимге, карьерага көңүл буруп жатып, үй бүлө куруу кийинкиге жылдырылып жатат деп билдиришет социологдор. 2000-жылы Кыргызстанда никеге каттоонун орточо көрсөткүчү аялдар үчүн 23 жашты түзсө, эркектер 27 жашта үйлөнчү. Берүүбүздү дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Петужандан сел жүрүп, 12 үйдүн короо сарайларын каптады. Барпы айылында болсо, колоттордон келген суулар жаңы курулган 3 үйдү жабыркатты. Боз Чычкан айылында каналдагы көпүрөнүн өткөрүмдүүлүгү начар болуп, ашкан суу 3 үйдү Ынтымак мектебин каптады. Жер төлөсүндө суу кирип, спорт аянтчасы ылайга толуп калды. Бул өтмөктү кайра куруу зарылчылыгы бар деп билдиришти Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Эске салсак, селден Ала Бука районунда жабыркап 1 миллион сомдой зыянга учураган. Баткен шаарында Жогорку кеңештин Насфайга тыюу салуу боюнча сунушталган мыйзам долбооруна каршы митинг уюштурулду. Нааразычылык акциясына Баткен районунун Дара айыл аймагынан 200гө жакын жарандар топтолушкан. Нааразы тараптын билдиришинче, аталган айылдын дээрлик 90% кара тамеки эгип тиричилик өткөрүшөт. Дара айыл аймагы тоолуу болгондуктан башка эгин кылууга мүмкүнчүлүк аз. Эгер Насфайга тыюу салынса, негизги кирешебизден кол жууп калабыз деп тынчсызданышууда. Даралыктардын көйгөйүн кабарчыбыз Камчыбек Ходжаев угуп кайткан. Дара айылы тоолуу болгондуктан жергиликтүүлөрдүн басымдуу бөлүгү кара тамеки айдоо менен жан багышат. Фермерлердин айтымында башка эгин кылууда түшүмдүүлүк аз. Мындан улам аталган жумуссуз. Калганы 1-2 гана мамлекеттик деңгээлде иштеген адамдарыбыз бар, мамлекетте иштейт, мугалимдер, медиктерибиз. Калганы бардыгы ушул дыйканчылык менен гана тирикчилик. Чогулгандардын арыз муңун уккан район акими жана областтык аппараттын жетекчилери мыйзам азырынча күчүнө кире электигин түшүндүрдү. Андыктан тамеки өстүрүүчүлөр дыйканчылыгын уланта берсе болот. Обсуждение башталды. Азыр сиздердин сөзүңүздөрдү кагаз жүзүндө биз алып туруп, аким менен биз коштуруп губернатораттан керектүү жерге жөнөтөбүз. Сиздер жазганыңыздарды биз эсептеп жөнөтөбүз. Эсептеп туруп, ар бир адам канча алат бул эмеден. Сиздер эме кылсаңыздар, запет кылсаңыздар, канчага бул адамдар банкрот болот баягы айткандачы. Ошону биз эсептеп туруп, шашпай эме жөнөтөбүз. Бул жагынан эме кылыңыздар. Сиздердин сөзүңүздөр жетет. Дара айыл округу тоолуу аймак болгондуктан башка эгин кылууда түшүмдүүлүк аз. Андыктан калктын басымдуу бөлүгү кара тамеки айдоо менен жан багышат. Тамеки айдап орто эсеп менен 10 миллион сомго чейин киреше табышууда. Өндүрүлгөн продукция Орусияга экспорттолуп, калган бөлүгү жергиликтүү базарларда сатылат. Камчыбек Ходжаев, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети бүгүн спикер тандоо маселесин талкуулайт. Бул тууралуу Айылдын тургундары кара тамекиге тыюу салынуучу мыйзам долбооруна каршы. Ичип алып, алкаш болуп, мас болуп, шол менен өлгөндөрдөн, жаштардан көп кетип атат. Бул аракты оозуга албайттар. Мына папырысты, гавурсаң папырыстын бетиге жазып койгон. Мына ондай залал, мына ондай неме. Папырыс магазинге барсаң 50 сом. Насфайдын 1 килосы 50 сом. Onu 2 çekersin. Bir Nasfayda ağday olsun. Yerli bilip bilmem ama biz çaylagan deputatlarımız hazır bizge karşılık kılıp buna tabii ki bulmasın. Buna karşılık değilge hepsimiz makul emas biz oğa. Маалыматтарга караганда Дара айыл аймагы боюнча 75 гектар жерге Насбай тамекиси эгилет. Жергиликтүүлөрдүн үй бүлөлүк киреше булагыда ишкерликтин бул түрүнөн көз каранды. Насбайды жасап саткандардын саны да 10 доп саналат. Эгер мыйзам күчүнө кирсе, даралыктардын жашоо шарты кыйындарын жергиликтүүлөр айтышууда. Айрыкча Баткен району бул сигареттен, арактан алыс калк да булчу. Бул жердин немеси ушундай.
элдин түшүнүгү. Ошондуктан биз сиздерден суранат элек ушул маселени так карап, анан кийин эгер муну токтотуп кое турган болсо биздин жашоо шартыбыз өтө оор абалга түшөт. Ал 7 соток менен тирикчилик өткөрүш өтө кыйын. Себеби элдин 90%